Могу добавканы чыгардык да, өтө күчтүү сыйлас кылып чыгардык. Ал уже биз өзүбүз бияктан ошону изилдеп атып, малды багып атып ушундай кылып чыгардык. А бирок Япон элине өтө чоң рахматымды айтарым. Эмне үчүн дегенде ушул Жайка проект ушуга түрткү болду да, ушунун баарын создавать эткен. Өтө чоң жардам берди да. Техника жагынан жардам берди, алып берип, ушул техника, Япониянын техникасы жок, мунун баарына жетишмек эмес. Биздин убактыбыз жок дегенде 5 жыл кетти да буга. Мунун баарын далилдеп бергенче, практика жүзүндө көрсөтүп, фермерлердин баарын пайдаланганга бүгүнкү уже 5 жыл болуп калды. Бул мындай айтканда эң основасы тигинекей тетил бактерий. Ошол бактерий могул тойтка сыйласты жасаганды баары эле билет. Негизи бул бактерий кошкондо 3 айдын ичинде мал семирет, сүт экезе кошуп берет, жана саануулар. Муну болсо компосту ушул эле 40тан жасайбыз, 40ка ото, чөп, жалбырак жана камыш баары кошула берет да, бактерия берилет. Бул да 3 айдын ичинде өтө күчтүү жер семирткич болуп чыгып калат. Нука, соң чыгардыңбы идиштер? Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары, урматтуу фермерлер жана жалпы Кыргызстандык элибиз. Органика продукциялар, бактерия дагы, андан чыккан 40тан бактерия да болот. Бактерия биз компост жасаганбыз да, ал жер семирткич. Сүттүн сатуунун кирешелүүлүгүн эсептеп көрөлү азыр. Силердин көзүңөрчө баарыбыз мындай карап эсептейбиз. Кадимки мурунку жана тамактандыруу ыкмасы, ал тоютту берген расходторун карайлы. Бир күндө мынакей бир малга сүт багытында уйга 350 сом бул орто эсеп менен чыгарды. Андан 10 литр сүт орто эсеп менен чыгарылганда 300 сом болот. Дыйкан 50 сомго күйүп калып атат бир күндө. Эми биз чыгарган чыкты тоют жана башында көрсөтүп кеттик, сертификатталган бактерия. Акылдуу бактерия деп муну атаганбыз. Мунун расходу бир күндө мынакей 180 сом бир бода мал жесе, сүтү орто эсеп менен 8 литрге чейин кошуп берет. Аны 30 сомдон эсептегенде 540 сом болот. Кирешеси бир күндө 180 сомду алып калса 360 сом таза киреше болот бир суткада. Эми салыштырып көрүп атабыз. Кадимки мурунку традиционный метод менен берилген тоют 50 сомго чаша болуп калбады беле дыйкан. Мында мына 360 сомго биздин тоют менен киреше алып атат. Эмкисин бул сүт багытында айттык, эмкисин эт багытында байлагандарга да мынакей ушул тоют менен чыгарып бердик. Мурунку традиционный метод кормления болгондо 6 айда семирсе букалар, жылкы бука болобу. Эми ошондо расходу мынакей 45 миңден базардан алсын, ага 6 айдын ичинде 45 миң салат экен расходу. 200 кило болгончо мынакей буканы көрсөтүп атабыз. 200 кило 6 айдын ичинде 90 миң сом. 450 сомдон этин сатып атканда биз эсептеп берип атабыз да, бүгүнкү базар баасы менен. Ошондо мынакей эт сатканда мынакей приход болгон 90 миң болуп атабы, прибыль жок да. Баягы дыйкандар нааразы болуп аткан ошондон болуп атат. Такыр 6 ай кармадыңда киреше кирген жок. Эмкисин бүгүнкү күндө мынакей практика жүзүндө баарын чыгарды. 45 миңге алсак 100 килограмм. Бул 3 айдын ичинде 15.300 сомго эле тоют кетет. 3 айдын ичинде семирет. 3 айдын ичинде мынакей 90 килога чейин, то есть 90 миңге чейин 200 кило, 90 миңге чейин сатылды эти. Эми салыштырып көргүлө. Мынакей 450 сомдон сатканда эле 90 миң болду. Кирешеси 3 айдын ичинде 29.700. Бул 3 айдын ичинде. Жана бир орунду сарайда 4 жолу которгондо 1 жылда. Ошондо муну 4кө көбөйтүп 29 миңди
жыйынтыгында мал кыска мөөнөттө айтып бердим, мынакей пайда берет, 2 эзе 3 эзе малдын иммунитети жогорулайт, 100% таза органика эт болуп эсептелет. Сүттүкү да ушундай көлөмү 2 эзе көбөйөт. Малдын иммунитети күчтүү болгондуктан таза жакшы органика сүт болуп продукциясы чыгат. Мына бүгүнкү баа менен эсептегенде сүттү дагы, этти дагы эсептесек, бул кирешелүү болот да, бул ыкмага өтүп баштаса. Мунун баарын дагы алып келатканыбыз жана органика деп атпайбызбы? Бул экспортко потенциалга эт да кетсе, органикалык эт болот, азык-түлүктөрүбүз да коопсуздук болот, турмуш деңгээли жогорулайт. Андан кийин жана эт менен сүт менен органикалык этти жеп атканда биз балдарыбыз, негизи калкыбыз саламатты сактоо, чын ден соолугу менен жашоо өмүрү дагы бир 20-30 жылга чейин кошулат деп ойлойбуз да биз. Эффект жакшы берип атат аябай. Ошон үчүн байыркы мен оюм боюнча канчалык турабыз баарыбыз. Bir ынтымакта келип туруп, bir жакшы жумуш кылсак жакшы болот эле да. Мына бүгүндө мен билем Нурбектин сыйлысы кадыр ушу нарынысы көп жиолбостарына кетип атат, алып атышат аябай жакшы. Результат да жакшы болуп атат да аябайчы. Мен алып келип ишенбей кунажындар сатып алып багып да көрдүм. Ушул тоштун айтып атабы, айткан жок депчи. 3 айда эффектисин берди. Baylagan kumacılarım 3 ayda sevinip soyma jarады. Pazardan barıp satıp aldım. Tokmoktu pazarına vardım. Oşo 1 yaştan aşıp kalgan kumacılardı 30 bin, 32 bin şu arkanday var men aldım. Kayrap gelip 3 ay bayladım. 60 binden kayra sattım. Soydum 500 sondan öyle ıntımaklı taratip verdim. Oşoda 60 binden sattım. Bu da men özümden başman ötüven okutum boyunca aytıp öteyin de bu kaçanlarga. Көп нерсенин баарын өзүбүз басып өтүп атабыз. Бүгүнкү күндө Нурбек ишиңе ийгилик каалап кетели. Негизи баарыбыз чогулуп алып, дыйканчылык астыга жылдышыбыз керек. Быйылкы жылы тоюп маселеси чоң маселе болчу. Дагы Кудайымдай жардам берип, погода жакшыраак болуп, эми азыр чылай турган нерсебиз бул эми жаз кылмал да. Мына жаз келет, азыр ушу мартта баарыбызда билесиңер, жем төбөсүн көтөрүп болуп калчу. Анан мен дайыр нерсени айтып кетейин, жанагы сыйлыс менен бакканда жемдин нормасы да асайды да. Мурда бир 5 килограмм берсең, азыр ушу 2,5 килограмм, 2 килограмм менен деп алып атабыз казыр ошол. Ошон үчүн бул сыйлыс боюнча айтып кетейин. Компост боюнча айттым сиздерге. Эми сүт боюнча айтып кетели, сүттү дагы мындай ызычуу болуп атабыз, сүт алгандар боюнча, баасы боюнча. Biz bilesiniz, Жогорку Кеңеште жана сүттүн баасын көтөрөбүз деп 40 сомдон кеп нестедилер. Бирок ишкерлердин баары, заводдордун баары ыйлап, баягы президент өзүнүн каршылыгы менен биз 3 окууда мыйзам менен кабыл алып жибергенбиз. 40 сомдон сүт кылдый болбосун деп турчу. Президентке кайрылыштыр, каршылык менен кайра келди бизге. Бирок аны азыр комиссия түзүп алып, азыр карап жатабыз ал боюнча. Баягы күнү билесиңер, жаңы налоговый кодекс ичине киргенден кийин, быйылкы жылдан баштап 6 айга отмена кылды жана патенттичи узартты президент. 6 айга дагы узартып берди. Быйыл патент отмена болмок. Анан отмена болгондон кийин ошол сүт продукциясы 2 же 4% өсмөктөн налоговый кымбатка кетмек, сүттүн баасы дагы кымбатка кетмек да. Ошон үчүн биз баягы жүгүрүп атып, налоговый кодекске изменение кылышты, мен жүгүрүп атып ушул заготовительдердин баасы 0,25%га чүрдүм. 0,25 бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча бир эле организация olarak bu Şveyt'ten gana verilgen. Andan ıldığı налог жоқ. Anan süttün basında, çoğultkan basında zagatörleri 0,25'e çürüp, mıyzamını kavul aldık. Kadın prezidenti turat. Anında kavul alıp versek, bu boyunca da iş alıp aldı ortağız. Nurbatlı seminardan katılışçıları, biz buldur men Oşto oldum, Gölde, Narında bütçeydin barın götürüp çıktım. Bul Nurbek'in cumuşun uzatkan hareket kılatağız, katışıp östörde jüyürüp atar, bargan жердин bari seminardı. Anan kadın Nurbek suanıp keteydi, uşundaydı seminarda alıp barıp, şu yukta da bir ötkörüp kesek yakşı oldu da. Oşo oblasının Жаллабат şu barın çoğulta, oşodan bir ötkörüp yakşı oldu da. Antkeni alacakta dağı maldın sanı koyuken, jer tar, yukta bilesine jer aябай az. Al жерде de şu toyutmasından çoğun kıyınçılıklar var da, o için al жерде de var ötközüp gelsek mi deyiz.
Men bilen былтыркы жылы композ Нурбектики юкка кетти. Ошо болосу Батикен болосу аларды ушу биринчи Килиас башка алмабактарга азыр сээп жакшы урожайын алып атышат. Анан бул жерде мына эменин дагы өкүлдөр отурат. Япониядан келген биздин өкүлдөрүбүз, элчиликтен келген өкүлдөрүбүз отурат. Жыл айтабыз, ушул китеп боюнча ушул жерде мына орусча руководство по здоровью животных. То есть мал чарбасындагы айыл чарба барлык ошол жандыктардын ден соолугу боюнча дагы чоң иш жазалып, муну дагы биз сиздерге жайылтууга, кийинки окууларга, кийинки семинарларга дагы чыгарууга даярбыз. 10 жыл мурун Эсентур мырза иштеп аткан жерде Жайкада иштегем, азыр эми жаштар иштеп атат. Мен азыр Жайканын атынан эмесмин, бирок биз Нурбек мырза менен 10 жыл мурун таанышканбыз. Ал убакта чыктуу той, малдын тою боюнча чоң эле маселе эмес болчу. Бирок япондордун ошо Жайка проектисинин аркасы менен, жапон эксперттеринин аракети менен ошол сүт чарбасы тоюттандыруу боюнча долбоор башталып, ошол технологияларды керектүү Кыргызстан шартына киргизүү боюнча иштегенбиз. 5 жылдык сүт тармагында долбоор болгон. Анан бирден бир ишибиз Японияга ошол жапон фермерлик тажрыйбаны көрүп келебиз деген мүмкүнчүлүк болгон. Ошол жерге министрликтен, дуандардан жана сүт кайра иштетүү заводдорунан, кооперативтерден, бардык тиешелүү тармактан, илимий жактан, университеттен өкүлчүлүктөр бар, ошол сүт тармагына тиешелүү адамдар барган. Япониядан болгон мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, кызыктуу тажрыйбаларды анан чын эле азыр эстеп отурсам, ошонун ичинен Нурбек мырза эң активдүү болуп, баарын үйрөнүп, программадан сырткарыда ошол аракет жасап, аяктан көрүп келип, бул жака жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп атат. Негизи буйрук деген кыйын экен. Бир нерсени айтайын, Нурбек мырза ошол тизмеде жок болчу. Бирок тагдыр экен, тизмеге кирип калып, бир орун бошоп калып, анан эң мыкты жыйынтык көрсөткөн ушул киши болду. Мен ойлойм, ошол 5 жылдык Жайка долбоорунда иштегендердин атынан болбосо да өзүм атыман айта алам. Ошол 5 жылдык долбоордун эң мыкты сыймыгы болгон ушул Нурбек Жыргалбаев мырза болуп атат. Биздин долбоор болгону Чүй областына эле пилоттук болуп келген болчу. Анан бирок азыр ошол чыктуу той деген ушул долбоордун эң мыкты жетишкендиги өзүңүздөр айткандай Кыргызстандын бардык областтарына жана Кыргызстандан сыртка да чыгып аттыр. Буну мен тиги Жапонияда ошо иштеп кеткен дос эксперт адистерине салам айтам. Алар да сыймыктан сүйүнүп калат го, себеби дегенде алар дайыма айтчу, биз жапон эли, кыргыз эли менен жакынбыз, түшүнөбүз жана колдойбуз. Бул каражаттын баары ошол жапон элинин салык төлөөчүлөрүнүкү, биз аны сыйлашыбыз керек, унутпашыбыз керек жана маалымат жыйынтыгын айтышыбыз керек деп эле айтып жүрчү. Менин оюмча алардын берген жардамы, үмүтү жана ишеними акталды го дейм. Рахмат Нурбек мырза. Чоң түрткү болду бул тойту жасаганга. Туура Аманкан Батырбекович айтып кетти. Японияда барып, окуп келип, үйрөнүп, бирок тонкостьтарын көп мындай ачыктын немесин бияктан өзүбүз жасадык. Бирок ыраазы айтып атканым, эң түрткү болуп, техника боюнча да жардам берип алып берип, ушулардын баарына Япон элинин өкүлдөр жардам берди бизге. Андан ыраазычылык айтып келем, аграрный комитетке өзгөчө Аманкан Батырбековичке, аграрный комитеттин мүчөлөрү, депутаттарына. Ичинде 300 гектардын тегерегинде жүгөрү сээп жүргөн адам ушул жаңы ыкмага өттү. Эми бүгүнкү күндө жүгөрүнү себүү эмес,
бул адам азыр силосту басууга отурат да. А ошол силосту же болбосо жерин өстүрүү боюнча жана айтылган компост боюнча дагы ишти жүргүзүп, мына цифраларын угуп атасыздар. Бир эле чарбанын ичинде 5000 тоннага чейин азыркы күндө жазкыга талаа жумуштарына даярдап койду да. Биринчиден бул компост менен жердин өндүрүмдүүлүгүн, түшүмдүүлүгүн көбөйтүп алсак, андан кийин эмнени сепсе дагы ал эмеде бул жанагы лабораториялык эмеден өткөн сапаттар боюнча, сертификаттар боюнча да кыскача токтолуп кетсек, сертификаттар Жогорку Кеңеш тарабынан 23-жылы органикалык өндүрүш жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ошондон кийин органикалык өндүрүш боюнча бактериялардын жана анализдердин негизинде 25 сентябрда 23-жылдын ушул Жыргал сүт кооперативине органикалык өндүрүш боюнча сертификат берилди. Бул Кыргызстанда биринчи жолу, мыйзам чегинде да биринчи жолу. Буга чейин органикалык өндүрүш боюнча мыйзам да болгон эмес. Ошондой эле 25 августта ошол жанагы силосту ачыктоо деп атабыз, закваска. Аз баарыңыздар көрдүңүздөр. Колдонуунун ыкмасы, методу, ошол дагы сертификат, боюнча да сертификат алды. Биздин мал силосту жебейт деп айткан. Бул силосту Советтер Союзунан бери жасап келген эң негизги колдонуучу, конечно, бул Чүй областы болгон да. Могу жерде көбүнчө Чүй областынын дыйкандары отурасыздар. Билесиздер, Союз кезинен бери силос жасалып келген. Анын технологиясы, анын ыкмасы, кандай процесс кылыш керек, аны бар деген мурунку колхоздо иштеген баардыгыңыздар билесиздер. Колхозго кошкондо анын эффективдүүлүгү, анын күчү, анын малга болгон таасири. Бектемир ата айыл чарба кооперативинин жетекчиси Акунов Урмат мырзага берсек. Assalamu alaikumдар, урматтуу Сары Өзөн Чүйдүн фермерлери, ошондой эле Нурбек Байкенин чакырылган коноктору, урматтуу депутаттар, айыл чарба министрлиги, жана урматтуу депутат айткан жана нарындагы ушу чыктык той силос боюнча группаны ушу мен түзүп чыктым эле, Дайыр бала экөөбүз. Анан ошол жерде базарга барсам ушул чөп саткандар бутун учу менен соодалашып, чөп алгандар жалтырап соодалашып аткан маалда эмнеге жалтырайсыңар, ушул чүйдө силос деген бар, силос деген тойду менен макпайсыңарбы десем, эл кээ бирөө таң калып, кээ бирөө ошол жерде бир бала тартып алып ушул бир группаларга салган экен. Ошонун бир сааттын ичинде 200 киши чалуучу силос боюнча кеңеш сурады. Анан бир бала ошол группа чалган ачып ошо демилге менен кеткен. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын көп жерлеринен да кошулган экен. Ошон үчүн чүйдүн ушу силос өндүргөн фермерлер жана Нурбек байке ушул активный ошол жерде түшүндүрдүк. Анан эң негизгиси мен ушул Жайка Нурбек байке менен 5 жыл мурун таанышып, ушу Нурбек байкенин ушул силосу жаңы башталып калмагалы болчу. Ошол кезде ушул кишиден окуп мен өзүмдүн Бектемир ата айыл чарба кооперативинде 4 жыл өзүм силос жаптым. Ушу Нурбек байкенин технологиясы менен баягы талап күч болсо Нурбек байкенин жанына койгон жокмун, уктаткан жокмун. Ошол маалда келип бир сурайм, жактан бир сурап ушуну жапкам. Бирок бүгүнкү күндө ушул Нурбек байкенин силосу быйылкы кыштын кырдаалы жана ошол тойдун жетишпендигине нардын элине аябай чоң жөлөк болду да. Жөлөк болгондо кандай десек, ушул сапаттуу тирүү бактерия менен жабылган силосу ушул Нарындын баардык райондоруна, Нарын шаарына бүгүнкү күндө жеткирилип атат, уюштуруп атабыз. Ошон үчүн Нурбек байкени караган жокмун. Ушу чүйдөгү 4-5 ушу силос жапкан фермерлерге келип, ушул малга тойдун сапатына жооп бере аласыңарбы? Ушул кепилдик берип, ушул элдер мал менен бакса, ушуну камсап бере аласыңарбы десек, 4 кооперативге бардым, бирок эч кимиси кепилдик бере алган жок. Ошон үчүн жалгыз Нурбек байке гана урмат эгер ала турган болсоңор мен кепилдик да берем. Бирок менин тойдум чүйгө гана аракчылангон, өзүмдүн кадрларыма аракчылангон. Эгер алабыз десеңер, мен ашыраак жаап берейин, урмат элиңе ошону бир колдоп берейин. Муну максаттуу ишке ашырам десең деп экөөбүз аябай келиштик. Ошо менен Нурбек байкеге рахмат, ушул нарын элине 1000 тоннанын терезесин ашык жаап берди. Бүгүнкү күндө ошон үчүн 800 тоннаны бүгүнкү күндө алып бүттүк. 800 тоннаны бүгүнкү күндө нарын эли уже Нурбек байке тойду менен багып атат. Ошон үчүн мына конкуренция деген бар экен, ар кайсы чарбалардан, көлдөн, чүйдөн барып атат. Бирок эл буга чейин нарын эли силосу билген эмес, түшүнгөн эмес.
бүгүнкү күндө силостун сапаттагандай экенин, малга жагымдуу кандай экенин ошол конкуренциянын ичинен өзлөрү көрүп атышат. Бүгүнкү күндө Нурбек Байкен менен малын тойтандырып аткандар эрте да себирип аткандан кеп өзлөрү көп болуп атышат. Ошол эле маалда сүтү да көбөйгөндөрүн өзлөрү баамдап атышат. Ошол эле маалда мына эсептеп чыгышты, ошо нарындагы агрономдордагы фермерлер дагы баары. Бир уй бир күндө бир пресс чөп жеп эсептешти. Ошондо бир пресс ала турган болсок, нарынын баасында 550 сом болуп аткан бир пресс чөп. Ошол эле маалда жем. Ошондо Нурбек Байкенин тойту менен азыр 10дон 12 граммга чейин берип атышат. Ошондо биздин нарынга жеткен баасы менен 12 сом менен 120-150 сом менен бүгүнкү күндө уйларын багып сүтүн алып атышат. Бул деген эмне десек болот? Бүгүнкү күндө буга чейин мал баккандар тойтка эле малдын кулу болуп келсе, киреше таппай. Бүгүнкү күндө уже малдан киреше табууга умтулуп калышты. Анткени ортодогу 350 сом бүгүнкү күндө чөтөгөнө күндө экономия берди. Экономия берди десек болот да. Ошол негизде бүгүнкү күндө кандай десек, Нурбек Байке жаңгыз эле чүй үчүн эмес, жаңгыз эле бияк үчүн эмес, Нурбек Байке бүгүнкү күндө нарын эл үчүн да жаралган бала болду. Бүгүнкү күндө Нурбек Байкенин ошо өндүргөн тойтун нарын эл да бүгүнкү күндө ошол алып, бүгүнкү күндө ыраазычылык айтып, батабызды берип. Урматтуу мынакей Кыргызстандын төгөрөгүнүн 4 бурчунан келип аткан жерге жакын инсандар. Ар бириңиздер бүгүнкү күндө мына ушул оомал төкмөл заманда короомуздардагы малыңыздарды асыл тукумга өткөрүү боюнча, анын сапаттуулугун жакшыртуу боюнча көптөгөн аракеттерди көрүп аткан учуруңуздар. Ошондой учурда тоют деген маселе бул негизги орунга чыгат. Талааларыбыздын ирригация, суу маселелери күндөн күнгө кыйындап келаткан мезгилде мындай чыктуу тоют өз жолун таап, жалпы коомго жайылып бараткандыгы бул жакшы көрүнүш.